Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7 926 929 18-20. Ташиев баштаган Кыргызстандын делегациясы Тажикстанга барды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча өкмөттүк комиссиянын кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Жыйын 16 октябрда Тажикстандын Бустон шаарында өттү. Жолугушуу Кыргызстандан Камчыбек Ташиевдин жана Тажикстан тараптан Саймумин Ятимовдун жетекчилиги астында өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө делегация башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын калган тилкелерде өтүүсүн сыпаттоо боюнча макулдашууларды аткаруунун жүрүшүнө канааттангандыгын билдиришти. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторуна жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топторуна ишти активдештирүү жана бардык орун алган чек ара маселелерин чечүү боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди деп жазылат билдирүүдө. Делегация башчылары 2 октябрдагы номер 44 протоколдун маанилүүлүгүн дагы бир ирет баса белгилеп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процессин тездетүү жана протоколдун жоболорун дыккат аткарууга даяр экендиктерин билдиришти. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүшү маанайында өттү. Булак суперкежи. Вебкам иштетүүгө шектелген Даниэль Ажиевдин бюджетке 44 миллион сом төккөнү айтылууда. Вебкам студияларды уюштурууга шектелип кармалган Даниэль Ажиевдин мамлекеттик бюджетке 44 миллион сом өлчөмүндө демөөрчүлүк салым которгону айтылууда. Бул тууралуу Акпресс агенттиги өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Анда Ажиев акча каражатын 28 июлда которгону айтылат. Биз маалыматты тастыктоо үчүн УКМК менен 1 май райондук сотуна кайрылганыбызда андай маалымат жок экенин билдиришти. Белгилей кетсек, УКМК 5 июнда Даниэль Ажиев жетектеген көп сандагы вебкам студияларынын тармагын уюштурган трансулуттук кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын кабарлаган. Ал Баиге качып кетүү үчүн Өзбекстанга барганда колго түшүп 4 июнда Кыргызстанга өткөрүлгөн Чекстер Ажиевдин вебкам студияларында 18ден 25 жашка чейинки 300гө жакын адам интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп келгенин билдирген. 5 июнда 1 май райондук сотунун чечими менен ал 29 июлга чейин УКМКнын терүү абагына камалган. 24 июлда болсо аталган райондук соттун чечими Ажиевдин абактагы мөөнөтүн узартылып 29 сентябрга чейин камакта калтырылган болчу. Сот 27 сентябрда Ажиевдин камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан. Ал 29 ноябрга чейин УКМКнын тергөө абагында камакта болот. Булак суперкежи. Израиль Америка Кошмо Штаттарынан өзгөчө жардам катары 10 миллиард доллар сурады. Бул тууралуу The New York Times басылмасы жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда, америкалык мыйзам чыгаруучулар учурда Израилге жана Украинага жардам пакетин иштеп чыгууда. Президент Джо Байдендин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Джейк Салливан АКШ Израиль жана Украинага жардам иретинде 2 миллиард доллар өлчөмүндө жардам берүүгө ниеттенип жатканын билдирди. НБС телеканалы АКШнын эл өкүлдөр палатасынын айрымдары эки өлкөгө согуштук жардам көрсөтүүнү бириктирүүгө критикалык көз караштарын билдирип жатканын маалымдады. Булак суперкежи. АКШ президенти Джо Байден 18 октябрда иш сапары менен Израилге барат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Тель-Авивде Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху жана израилдик аскерлер менен дээрлик 8 саатка созулган сүйлөшүүлөрдүн соңуна билдирди. Президент АКШнын Израиль менен тилектештигин жана анын коопсуздугуна карата бекем ниетин тастыктайт. Президент Байден Хамас 1400дөн ашуун адамды, анын арасында 30дай америкалыкты өлтүргөндөн кийин дароо билдиргендей, ал Израиль
өз элин Хамастан жана башка террорчулардан коргоого, мындай кол салууларды алдын алууга укуктуу жана милдеттүү деп эсептейт, деди Блинкен журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. 7 октябрда Хамас тобу Израилге чек арадан өтүп барып, кол салганда өлгөн израилдиктер 1300дөн ашты. Буга жооп катары израилдик аскерлер Газа секторуна чабуул баштаган, ал жакта каза болгондор 2800дөн ашты. Булак Азаттык. Песков Путиндин Орусияда таңдашы жок экенин жана болушу мүмкүн эмес экенин айтты. Кремлдин өкүлүнүн айтымында президент өлкөдөгү номер 1 саясий жана мамлекеттик ишмер. Бул тууралуу ТАСС жазып чыкты. Россиянын президенти Владимир Путиндин Орусияда таңдаштары жок жана болушу да мүмкүн эмес. Мындай пикирин журналисттерге Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Биз бир нече жолу Путин албетте биздин өлкөдөгү номер 1 саясатчы жана мамлекеттик ишмер деп айтканбыз. Менин жеке пикирим аны айтууга укугум жок. Бирок эрежелерди бузуп, анын атаңдаштары бар деп айта алам. Учурда Россия Федерациясында жок жана болушу мүмкүн эмес, деди Кремлдин басма сөз катчысы. Булак Назар Ньюс кежи.